Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге Машина KG каналына кош келиңиздер. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош шаарынан дагы Жапалак Уноо базарынан ушундай видео тартууну улантабыз сиздерге маалымат берүү максатында. Бүгүн 15 сентябрь 2024 жыл. Бул видеодо ушу байкаганыңыздардай орус унааларын тартуулап көрсөтүп кете беребиз. Так, бұл жерде базы такталгандары көрсөтөбүз албетте. УАЗ 2107 2011 155 000 сом. Бұл 07 2010 190 000 сом. Өзү балаларын жазып турчу эле, көпчүлүгү жазат эле азыр. Бир аз ошондой баягы багытынан кайтып алышыптыр да сатуучулар. Бул жерде 05 УАЗ 2105 2010 160 000 сом. Россия транзит номеринде 07 2009 16 250 000 сом. Ноль жети 2010 160 000 сом. Алмашуу жолдору бар. Матис унааларына 06-ны сурайлы. УАЗ 2106. Басын канча деп атасыз? 160 000 сом кеми бар. 1997. Сиз канча деп атасыз? Же сатылды? 300 000 бе? 300 000 сом екен ушул 06. Так, маалымат кагазыңыз жок окшойт, а? Жок экен. Так, бул 07-ни сурайлы. Же жазылып турат экен. 185 000 сом 2008 Россия транзит номеринде. Кара 07. Канча деп атасыңар? 260 000 сом 2010. 4 дөңгөлөгү тең жакшы экен, протекторлору жакшы болду, жайкы. Окшош, жаңы эле коюлгандай. Ноль алты 1985 дөңгөлөктөрү төртөө тең кышкы. Орто болду болуптур. Канча болду 06? 155 кеми бар. 155 000 кеми бар. Машина KG. Так, ушунун жанында 07 көрүнүшү жакшы. 4 дөңгөлөк тең жайкы. Протекторлору жакшы болду. 07 канча деп атасыңар? 250 000. Центр замок барбы? Центр замок бар. Жакшы, центр замок экен. Шунун аркасында 04 2011 16 басын жазбактар. Маалымат катары көрсөтүп коюп атабыз сиздерге. Так.
Жерден 07'ni көрсөтөлү. 2009 1.6. Канчада отасыңар? Суасын. 300? 300 миң сом. Chevrolet Malibu 06 502 kg. Машинаңызды алып коюңуз, пробка жасап кетат. Бул 07. Канчада отасыңар 07'ni? 502 машинаңызды 350. алып коюңуз, пробка жасап кетат. Так. ...2011 родная краска жазылып турат. Так, Приора силерде эмеспи? Канча болду? Басы? 550 миң. Жылычы? 2015 экен. Есін байланыш номері. Болчу. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар. Электро күзгүлөр. Ушундай туманниктери бар. Канчада отасыңар? Сатылды. Тартпайлы коюң деп атат. Маалымат бергиси келбей кетат окшойт. ВАЗ-2107 2004 1.6 170 миң сом бул. Айтмакчы, бул Нивалар тартар элек элем азыр. Нива 2009 1.7 460 миң сом. Бұл жерде 07 2010 135 миң сом. Chevrolet Niva'ны көрсөтөлү. 2005 1.7. Басым бирок жазбаптыр. Нива 2021 экен. 12,5 миң доллар бирок. 2021 Нива. Кандай болду экен, а? Электро көтөрүчтөрү бар, электро күзгүлөрү бар, отуруштардын жылытуусу бар, кондиционер бар, 12 вольт розетка бар. Жакшы. Комплектация жакшы. Анан булар могу жагында коопсуздук жазыгы бар, айтмакчы, айдоочунун өзүндө, капталында. Негедир коопсуздук жазыгы ушул жакка койгон. Эми баягы машиналарында өзүнүн баягындай талаптары бар да. Бир талапка жооп бериш үчүн ушундай шарттарды аткарыш керек. Ошого ушундай койгон окшойт. Ошо отургучка коопсуздук жазык коюу арзаныраак болот окшойт. Баягы айдоочунун рулун өзүндө койгондон көрөчү, менин оюмча. Логикалык түрдө караганда өзү негизи рулда коюлган өзү жакшы болот эле. Ушундай Нива. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Орусуналарына болгон кийинки видеобуз ушул Nexalарды тарта кетем, Аванты 1-2 чыгып аларды. Ошол Лабо, Тико көрүңүздөр ал видеону.